Салам достор, манайыңыздар кандай? Бүгүн биз сиздер менен эң сонун жашоого керектүү болгон формула менен бөлүшөлү дедик. Америкалык психоаналитик Роберт Резник мындай бир сонун формуланы аныктап чыккан. Окуя, реакция, жыйынтык же натыйжа. Башкача айтканда, бул эгерде жашоодо кандай колдонобуз бул формуланы карап көрө турган болсок, биздин жашообузда кандайдыр бир окуялар болуп турат. Анан ошол окуяга биз реакция кылабыз. Ар кимибиз ар кандай реакция кылабыз. Ошол реакциябызга жараша анан натыйжа же бир жыйынтык алабыз. Демек, эгерде бул формуланы дагы терең каза турган болсок, кандайдыр бир биз натыйжа, жакшы өзгөрүү, башкача болуп өзгөргүбүз келсе, башка натыйжага ээ болгубуз келсе, демек биз эмне кылабыз? Биринчи, бул ортодогу реакция деген пунктты өзгөртүшүбүз керек. Башкача айтканда, бул окуя баягы эле окуя, бирок ошол окуяга реакциябызды өзгөртсөк, биз башкача натыйжа алабыз. Бирок тилекке каршы эмне үчүн көп эле сиздердин жашооңузда деле болсо керек. Дүйшөмбүдөн баштап башкача жашап баштайм. Жаңы жылдан баштап өзгөрөм. Эмки айдан баштап таптакыр башкача болот деп өзүбүзгө толтура жолу убада бергенбиз, бирок ал убадаларыбыз эмнегедир эшикке ашпайт. Көрсө, жаңы өзгөрүүлөрдү жашообузга киргизүү үчүн жөн гана чечим аздык кылат экен. Бул үчүн биз көнүп калган ойлоо стилибизди, башкача айтканда, ойломубузду өзгөртүшүбүз керек экен. Бирок ойломду өзгөртүүгө бир катар мээбиздеги процесстер бизге тоскоол болот. Айтмакчы, сиздерге сонун жаңылыгыбыз бар. Жакында АХКЖ жаңы жашоо үчүн жаңы ойлом деген тренингдин премьерасын даярдаганы турат. Андыктан көп суроолорду дагы ал жактан аласыздар деп ишенем. Бүгүн болсо келиңиздер ошол жаңы ойломго ойлонуу стилин өзгөртүүгө тоскоол болгон бир катар мээбиздеги процесстерге токтолуп көрөлү. Биринчи процесс дейбизби, балким жалган ынаным дейбизби, бизди курчап байлап турган. Биринчиси бул чыпка, негативдүү чыпка деп койсок болот, же болбосо фильтр. Чыпка деген сөз балким айрымдарыңыздарга түшүнүксүз болушу мүмкүн. Мен элеттин кызымын, чыпка деп биз уйду саап келип, ошондон чыпкадан өткөрөт элек да. Так эле ошол сыяктуу же чыпка, фильтрден биз жашоодогу бардык окуяларды, жашообуздагы бардык нерсени баягы кара ачык кийип алгандай, кара чыпка кийип алган сыяктуу кабыл алабыз да. Анан бардык нерсе жаман, болбойт, буга кыла албайм, мындай болбойт, ал мүмкүн эмес деген сыяктуу мамиле жасайбыз. Көрдүңүздөрбү, биздин реакциябыз окуя, анан реакция. Албетте бул учурда дагы эч кандай жакшы нерсе жашообузга тартып келүү мүмкүн эмес. Башкача айтканда, биз жашоодогу бардык нерсени алып туруп, ошол чыпкага салып, чыпканы өткөрүп туруп, жакшы нерселердин баарын калтырып алып салабыз дагы, анан ошол жалаң негативди калтырабыз дагы, негатив менен жашай беребиз. Кийинки бизди дагы чектеп турган дагы бир ынаным, же болбосо жаңы ойлонууга тоскоол болгон процесстердин бири мен тараза деп атайт элем. Бул эмне болгон ынаным? Бул учурда биз жашоодогу жакшы нерселерибизди алабыз дагы таразанын бир жагына коебуз, жаман нерселерди алабыз дагы экинчи жагына коебуз. Анан эң кызыктуусу, ошол жаман негативдүү нерселерди биз нерселердин салмагын биз 5 эсе оор кылып кабыл алабыз. Мисалы, бир күчтүү жагыбызды ала турган болсок, бул жөн эле. Бул жеңил эле бул нерсеге карайбыз. Эгерде бир ката кетирип ала турган болсок, анын салмагы ушунчалык оор, таразанын ташы бул жакшы жагыбызды оңой эле көтөрүп кетет. Жакшы жагыбыз ошол жаман жагыбыздын жанында эч кандай көзгө көрүнбөй эле калып калат да. Үчүнчү дагы бир жаңы ойломго түртө турган, тескерисинче тоскоол боло турган дагы бир процесс, дагы бир ынаным, бул туура эмес бинокль, турнабай деп коет го. Ак кеме чыгармасындагы жана кичинекей бала отуруп алып дүрбү салат го, дүрбү. Бул кандай иштейт биздин жашообузда? Тескери дүрбү. Башка айтканда, биз жакшы жактарыбызды, жакшы сапаттарыбызды дүрбүнү тескерисинен алып карайбыз дагы, алар алыс, кичинекей, эч кандай мааниси жок
сезилет дагы. Ал эми жашообузда бир жаман нерсе болсо, же болбосо бир жаман сапаттарыбызды көз дүрбүнү оң жагынан кармалабыз да ушунчалык чоңойтуп алабыз дагы. Анан менин ушундай жаман сапатым бар, мен ушундай эч нерсе колуман келбейт, мен ушундай начар адаммын деп анан өзүбүздү кандай десем баабызды түшүрө беребиз да. Мисалы сиздер деле жашооңуздарда көп эле балким азыр өзүңүздөрдү көрүп жаткан чыгарсыздар балким. Кээде мындай окуялар көп эле болот да. Бизге бирөө комплимент айтат. Аябай сулуу болуп калыптырсың десе, биз эмне, ой рахмат, ооба деп кабыл алгандын ордуна биз эмне кылабыз? Жок андай эмес, тескерисинче кечээ уктабай калып, бетим баары шишип, жок маягым аябай бир түшүп кетти соңку убактарда деп эмне кылабыз? Актана баштайбыз. Же болбосо көйнөгүң сонун экен. Жок, бул эски эле апамдан калган көйнөк дешибиз мүмкүн. Кыскасы, биз ошол жакшы нерселерди кабылдаганга дагы биз үйрөнүшүбүз керек. Ал эми ошол жакшы нерселер, жакшы мүмкүнчүлүктөрдү, кереметтерди өзүбүзгө кабылдап, ошол нерсеге татыктуу болобуз десек, сөзсүз түрдө биз жаңыча ойлонго үйрөнүшүбүз керек.